урматтуу президент Лукашенконун Кыргызстанга келгендигине мен абдан каршымын. Ал кайсарына келди, ал моралдык укугу жок болчу. Ал биздин мурдагы кылмышкер президенти өзүнүн өлкөсүндө кабыл алып туруп атуулдугун берген да, Белоруссиянын граждандыгына оформить эткен. Анан ошондой саткын президенттин Кыргызстанга басып келүүгө укугу бар беле жок беле? Мен ошого күйүп ошом. Эмне үчүн балдардын арбагын сыйлабайт? Эмне үчүн президент ошол революцияга катышкан саясатчылар революция жөнүндө сөз кылышат дагы, ошол революциянын күнөөкөрү адамдарды аткан Бакиевди кайта Кыргызстанга кечээ саат түнкү саат 8-9 чамасында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков нан, туз, боорусук менен тосуп алды. Боорусуктан айлансын. Ал боорусук жебеш керек. Тезинен Лукашенко саммиттин Кыргызстандагы иши бүтө электе ишти таштап туруп кетүүгө мен чакырар элем. Урматтуу президент, Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев, эгерде сиз чынчыл болсоңуз, тезинен Лукашенкону саммит өтүп аткан залдан чыгарып жиберүүгө сиздин толук укугуңуз бар. Эгерде сиз чын эле адам болсоңуз, эгерде чын эле патриот же болбосо Кыргызстандын чынчыл президенти болсоңуз, бизге президенттин кереги жок болчу, Лукашенко сиз эле өтчү да. Ал эми тамак жагына келдиби? Кетсин тезирээк. Мен бүгүн президенттин келгендиги жөнүндө кабарды кеч уктум, кечээ Азаттык программасынан, радиодон, что Кыргызстанга Лукашенко келатат депчи. Эгерде мен элди эртерээк билсем, аны аэропорттон эле кетирүүгө кудуретим, күчүм жетмек. Даже элди чогултуп туруп, Кыргызстанга түшпөңүз, кайтыңыз деп айтышыбыз керек болчу. Кеч болуп калды. Азыр деле кеч эмес. Урматтуу Лукашенко, урматтуу Атамбаев, саясий оюнуңарды токтоткула.